Казакстан 8-июндан тарта өлкөгө кирүүдө ПЦР тест жана эмдөө документтерин талап кылууну жокко чыгарат. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Мындай эреже Казакстандын жарандарына жана чет элдиктерге тиешелүү. Белгилей кетсек, Кыргызстандын өкмөтү өлкөгө кирүүдө ПЦР тест менен вакцинанын сертификатын талап кылуу эрежесин 2022 жылдын 1 майынан тарта жокко чыгарган. Булак Спутник кежи. Соц тармактарда Ош шаарында өткөн Куран жазы 2022 сынагында тартылган сүрөт талкууга түштү. Сүрөт караңгылыктын жеткенчеги, чүмкөнгөндүн ордуна узун көйнөк кийип, жоолук салынып алышса, угандыктар хиджаб кийбейбиз деп чыгышса, биздикилерди кара, сөз жок деген өңүттө нааразы пикирлерди жараткан. Куран жазы республикалык сынагы 2021 жылы уюштурулуп баштаган. Быйылкы жылы сынак 4-июнда Ош шаарында жыйынтыкталган. Финалга чыккан катышуучуларга жалпысынан умра сапарына жолдомолор, ноутбук, мобилдик телефон, эмерек, үй буюмдары, ошондой эле акчалай сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер ыйгарылган. Тойдон чыгып портер айдап кеткен Роза Шакированын видеосу тарады. Соц тармактарга ырчы Роза Шакированын тойдон кийин кооз көйнөгү менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаага отуруп айдап кеткен видео тараган. Адатта ырчыларды кооз, кымбат баалуу унаалар менен көргөн элге Роза айымдын Porter айдап жүргөнү кызык көрүндү. Ырчы видео тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине айтып берди. Кече тойго Porter үлгүсүндөгү унаа айдап барган элем. Кесиптешим Тамада Нурдөөлөт Копоевди үйүнө жеткирип, андан соң өзүм үйүмө аман эсен келип алдым дейт Роза Шакирова. Булак Сереп кежи. Той бүттү. Мына элдин баары тарап атышат. Бир кызык нерсе. Нурдөөлөт байке тамада болду. Роза кызды узатты. Кызыбыз бактылуу болсун. Жакшыларыңыздар эми? Жакшы. Эң кызык экөө той бүткөндөн кийин кетип бараткан машиналары мына. Жакшыларыңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Жакшыларыңыз. Аман сен жетип алыңыздар. Чабадан болсун. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы туннель табылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы туннельди тапты. Комитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, туннель тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында контрабанданы аныктоо жана бөгөт коюу боюнча комплекстүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө табылган. 2022 жылдын 4-июнунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын башкармалыгы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көмөгү менен, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын өнөктөш кызматтары менен биргеликте Ош облусунун Кара Суу шаарына караштуу турак жайдын Чарбалык корпусунун бетон тротуарында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасын жер астындагы өтмөк менен байланыштырган туннель табылган. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр бийиктикте. Туннелге кире бериш жери 1,80 метр, туурасы 70-80 сантиметр, кире бериштен чыгуусуна 155 метрге жакын экени аныкталган. Учурда бул туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз аракеттерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү орем жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Индонезияда өтө турган эл аралык сулуулар сынагына Кыргызстандын атынан Жамиля Жыргалбекова катышат. Бул туурасында Кыргызстан сулоосу улуттук дирекциясы маалымдады. Аталган дирекциянын билдирүүсүнө ылайык, Индонезиядагы Miss Grand International сынагына Кыргыз өлкөсү биринчи жолу катышат. Аталган сынак ушул жылдын октябрь айына белгиленген. Эл аралык сынакта өлкөнүн намысын коргой турган Жамиля Жыргалбекова былтыр Кыргызстан сулоосу сынагында биринчи вице-мисс наамын жеңип, Miss Grand International 2022 сынагында өлкө намысын коргоо укугуна ээ болгон. Жамиля Жыргалбекова Кыргыз Орус Славян университетинин 3-курсунда билим алат. Ар кандай долбоорлор менен иштеп, ыктыярчы да болуп келет. Булак Супер кежи. Эми кантип жашайм? Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп кеткен баланын апасы окуя боюнча айтты. Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон окуучунун апасы окуя боюнча комментарий берди. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазган. Менин балам классы менен Ала Тоо аквапаркына кеткен.
Ал жакта балдар менен 2 ата-эне жана куткаруучулар болот дешкен. Мен мектепке жана куткаруучуларга ишенгем. Бирок балам сууга чөгүп кетти. Дароо тез жардам чакырышкан эмес. Мен ал жака 15 мүнөттөн кийин келген соң гана тез жардам келди. Мен эми баламсыз кантип жашайм? Анын өлүмүнө ким жооп берет? Ошол учурда куткаруучулар кайда болушкан? Уулум 1 айдан кийин 10 жашка чыкмак деп жазган апасы. Эскерте кетсек, кече 6-июнда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аквапаркында 3-класстын окуучусу сууга чөгүп кетип каза болгон. Булак суперкежи. Барыңыздарга ыраазымын. Тайсон Кайманаты менен таанымал белгилүү кыргыз мушкери Канат Келдибеков спорттогу карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу мушкер соц тармактагы баракчасына жазды. Ар бирибиз биринчиден өлкөм мага эмне кылды дебей, мен өлкөм үчүн эмне кылдым деген суроо беришибиз керек. Менимче, өлкөмө спорт жактан аз да болсо салымымды кошо алдым. Бул деңгээлге жеткенге ар бириңиздердин колдооңуздар түрткү болду. Мен барыңыздарга ыраазымын деген Келдибеков. Ошондой эле мушкер спорттуу карьерасындагы улантуу ниети болгонун, тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу жыйынтыктап жатканын кошумчалаган. Булак суперкежи. Депутат, мурдагы министр жумушка келбей эле 40 000 сом айлык алат экен. Мурдагы министр Жамшитбек Калилов Кыргыз темир жолу ишканасында бүгүнкүгө чейин иштеп жатат дейт. 40 683 сом айлык алып жатат. Жумушу бар, бирок жумушка келбейт дейт. Бул тууралуу комитет жыйынында депутат Тазабек Икрамов билдирди. Темир жолдон түшкөн акчага эле кайра оңдоп түзөсө болот деди ал. Кыргыз темир жолунун жетекчиси Азамат Сакиев депутатка маалымат берди. Калилов 3 айдан бери иштебей калганын, козголгон маселе боюнча укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Жамшитбек Калилов 2016-2018 жылдары транспорт жана жолдор министрлигин жетектеген. Ал 2018 жылдын декабрь айында мекемедеги коррупциялык жаңжалдан улам кызматтан кеткен. Булак серепкежи. Жети өгүздө кар баскан жол ачылып, өрөөндөгү эл жана малдын учурдагы абалы билинди. Ысык Көл облусунун Жети өгүз районуна караштуу Акшыйрак айыл аймагынын жашоочулары жайлоодогу карда калган мал жаныктарга 800 түк чөп жеткирип беришти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Акшыйрак айыл аймагынын башчысы Эрлан Асаналиев билдирди. Кече 6-июнь күнү алыска Акшыйрак айыл аймагынын сырт өрөөнүнө жол толугу менен ачылып, мал жаныктарга чөп жеткирилди. Райондогу медицина кызматкерлери жергиликтүү элдин ден соолугун текшеришти. Учурда алардын абалы жакшы, жылуу кийимдери, азык түлүгү жеткиликтүү. Азырынча өлгөн малдын жалпы саны такталган жок. Анткени коктук колотторго эч ким кыдыра элек. Учурда кардын калыңдыгы 40-50 сантиметрди түзөт. Күн ачык деди ал. Акшыйрак айыл аймагы Ысык Көл облусунун эң алыскы аймагы болуп саналат. Аталган айыл аймагына 3 айыл кирет. Акшыйрак, Үч Кошкон жана Карасай. Алардын ичинен эң эскиси болуп 1930 жылы пайда болгон Акшыйрак айылы эсептелет. Кыргыз Республикасынын 2012 жылдын 20 майындагы токтомуна ылайык Жети өгүз районунун четки аймагына чек-арага жакын алыскы аймакка киргендиги үчүн өзгөчө статус берилген. Айыл чарбасына ылайыктуу жердин жоктугунан улам аймак 100% республиканын жана райондун каржылоосунда турат. 1938 жылы бул жерде 1 май деп аталган колхоз болгон. Анын негизги багыты бодо малдарды жана майда жандыктарды көбөйтүү болгон. Аталган айылдар Жети өгүз районунун борборунан 280 километр алыстыкта жайгашкан. Булак турмуш кежи. Эмнени айтабыз? Ушул жерде көп эле кар жаачу. 1 метр ашып кетсе 1,5 метрге жетчү да. Бул сапар мен башынан баштап күрөгөн жерлерди улам күрөрдө эсептеп коюп антип 2 метрден ашып кетти. 28 күнү баштады эле, 31 күнү түш жеринде токтоду да ошо кар. Кичине ала булут болуп ошондон ачылып, ошондон бери эрибей жаткан кар ушул. Эми өкмөтүбүзгө да чоң рахмат. Өзгөчө кырдаалдар жибериптир, боореке. Чөптөр келди, кырылчу малдын көп эле кырылды, өлдү. Жатат, ар кайсы жерде уйлар жатат, койлор жатат, эчки, тетигирээк жактан жетпей калган жерлерде жылкылар моюн алышып эле өлүп жатат да. Анан ошо кечирээк болсо дагы ырас келди. Эми калгандарын аман эсен сактап калсак жакшы эле болот эле да.